Кыргызстандыктар үчүн жакшы жаңылык. Бишкек-Сеул-Бишкек түз авиалиниясы ачылды. Кече 11-июнда Түштүк Кореядан Борбор калага алгачкы каттам келип конгон. Бүгүн ал каттам учуу жүргүнчүлөр менен биргеликте Сеулга узап жатат. Учуу мөөнөтү 6 саатка созулат. Бүгүнкү күнгө чейин учак жүргүнчүлөрү Түштүк Кореяга коңшу өлкөлөр Казакстан жана Өзбекстан аркылуу учуп келишкен. Ага көп каражат жана убакыт сарпталган. Сеулга түз каттамдын ачылышы тууралуу кабар кыргызстандыктарды кубандырды. Да, удобно. До этого мы летали только через транзит. Очень долго было ждать там в Стамбуле, в Ташкенте, в Алматы. Это удобнее, чем раньше. Намного удобнее, чем раньше было. Это 40 тысяч, наверное. Ну, долларов, наверное, 450, примерно 400 долларов. Ну, там разница, мне кажется, 100 долларов Бул аба каттамынын ачылышы кореялык тараптын демилгеси болгон. Анткени өлкөбүзгө келген корей туристтердин жана ал жака иштегени барган кыргызстандыктардын саны күн санап өсүүдө. 네, 저희 티웨이 항공은 지금 비슈케크로 오고 있는 항공기는 Кыргызстан түштүк кореялыктар үчүн жаратылышы менен абдан белгилүү. Сиздердин өлкө Борбор Азиянын бир мети. Ошондуктан биз туристтерге басым жасап жатабыз. Алдыда дагы көптөгөн пландар бар. Сеулга каттамдар жумасына бир жолу аткарылат. Ар жекшемби күнү учак Бишкекке келип конот. Эртеси кайра учуп кетет. Аба кемесинин сыйымдуулугу 189 адамды түзөт. Бул рейс мурун чартерный основада келип атканда, азыр болсо регулярный коёт, бир жумада бир учуп турат. Рейс толбой калса дагы учат. Эки өлкө тең муну менен токтоп калбайт. Эгерде суроо талап жогору болсо, экинчи авиакаттамды ачуу пландалууда. Бул келишим соода-экономикалык, саясий, маданий, гуманитардык жана туризм тармагындагы эки тараптуу мамилелерди бекемдейт. Мына эки өлкөнүн ортосунда болгон мамилелерге бул мен ойлойм, мына ушу жакшы бир проекттерге дагы көмөк болот, жакшы инвестицияларга дагы көмөк болот. Мына саясий тараптан мурунку жылы мына 16 жыл болуптур. Тышкы иштер министрдин расмий сапарын уюштурдук. Эми бул жылы мына февраль айында биздин жогорку кеңештин төрагабыздын расмий сапарын уюштурдук. Мына активдештирүү иштер мындай аябай эле көтөрүлүп жатат. Белгилей кетсек, Манас эл аралык аэропорту авиабилеттерди сатпай жана баа саясатына аралашпайт. Аны авиакомпаниялар өздөрү коюшат. Альбина Айбекова, Руслан Бараненко, ЛТР, Чүй облусу.